Bismillahirrahmanirrahim. Erimge jana rayındu. Allah subhanahu wa ta'ala atымен başlap, jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtawlar bolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam jana salavatlar bolsun. Hurmatly musulman bir toğanlar, hurmatly mujahidler. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün biz darsımızı ulantıp, bugünkü sabahımız hurmatly musulman bir toğanlar, hurmatly baykiler. Bugünkü günü biz kebir imamlarımızdı, kebir çoğ avımlarımızdı, je bolsun kebir ülke başçılarını, dünya çempionları, dünyadaki çempion misal MMA bolsun, sport bolsun, futbol bolsun, başka şu dünyadaki bir çempionlardı kutuktoo, jana ошол çempionlarga bir sыйлыктарды берүүсү, çempionlar тууралуу сүйлөөсү, ошол нерселерди көрөбүз. Бирок бүгүн мен сиздерге айта турган сабак, урматтуу мусулман бир туугандар, чыныгы бул дүйнө жана ахиреттин чемпиону, баатыры Аллахтын алдында жеңишке жеткендер ким десе, biz bir kança hadis жана bir kança аяттар карап көрсөк болот. Сабакты башташтан мурда, урматтуу мусулмандар, урматтуу байкилер, Аллах субханаху ва таала Кур'анда "Ва иза култум фa'дилу", эгерде силер сүйлөй турган болсоңор, фa'дилу, эгерде силер сүйлөй турган болсоңор, бир нерсени айта турган болсоңор, же бир нерсени жаза турган болсоңор, анда Аллахтан коркула, адилет болгула. Адилеттүү кылып жазгыла, адилеттүү болуп айткыла дейт. Бүгүн кээ-бир имамдарыбыз, кээ-бир чоңдорубуз, кээ-бир устаздар, же болбосо кээ-бир алымдарыбыз, урматтуу мусулман бир туугандар, дүйнөдөгү чемпиондор тууралуу сүйлөшөт, дүйнөдөгү чемпиондорду куттукташат. Дүйнө чемпиондорун бир спорт болсун, футбол болсун, же болбосо бир жанагы MMA спорт болсун, башкасы ошолор куттуктоо жана ошолор менен саламдашуу, ошолор менен барып келишини өтө бир сонун коосуп ошолор тууралуу жазат да, ошолорду мактайт, ошолорго бир сыйлыктарды беришет да, бирок ошондой эле Аллахтын алдында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыныгы чемпион, чыныгы бул дүйнө жана ахиреттин баатыры деген адамдар тууралуу таптакыр башка сөздөр жана ошондой эле аларды жамандоо сөздөрү жазышууда. Бүгүн биздин темабыз, урматтуу мусулман бир туугандар, "Ва иза култум фa'дилу", эгер сүйлөй турган болсоңор, бир нерсени айта турган болсоңор, адилеттүү кылып айткыла, адилет болгула Аллахтын алдында деген аят. Урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде "Sayyidu şuhada'i Hamza ibn Abdülmuttalib" dedi. Şahitlerden padişası, Allah yolunda şahit bolgondордун padişası Hamza ibn Abdülmuttalib dedi. Bu жерден мен айта турган урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнөдө эң бийик даражага жеткен жана Аллахтын алдында эсеп китепсиз Аллахтын бейишине кире турган адамдардын ортосундагы ошолордун падишасы Хамза ibn Abdülmuttalib. Hamza ibn Abdülmuttalib бүгүнкү күндөгү кээ-бир чемпиондор, кээ-бир батырлар чыгып алып, урушуп, акча үчүн, дүйнө үчүн, жарым жалаңач кыздардын алдында же элге өзүн көрсөтүш үчүн урушкан адамдар эмес, балким ал Аллахтын динини, Аллахтын келмеси тавхидти, Кур'анды, ислам дини үчүн согушуп, Аллах үчүн жан берген инсан эди бул. Эмне үчүн бүгүнкү күнү ошолор тууралуу эч ким сөз кылбайт? Эмне үчүн Аллах жолунда шахид болгон, Аллах жолунда жан берип, рух берген, дин үчүн күрөшкөндөр, мамлекет үчүн эмес, эл үчүн эмес, Аллах үчүн жана Аллахтын дини үчүн күрөшкөндөр тууралуу эч ким сөз кылбайт да, аларды бүт жамандап чыгышат. Сиздер ошолорду бүт жамандап чыгышат. Сиздер ошолордон башка эч кимди көрбөйсүздөр жамандагынга. Биздин кыздар, биздин эже карындаштар жарым жалаңач болуп, түнкү дискотекаларда ойноп жүрүшөт. Бүт денесин көрсөтүп бүттү. Бирок аларга эч ким жаман комментарий жазбайт да, бирок аларды эч ким жамандабайт. Эч бир имам, эч бир молда аларга каршы сүйлөбөйт. Бирок бир мужахид Аллах жолуна чыгып, Кур'анды көтөрүп, капыларга каршы чыкса, бүт мечеттер, бүт имамдар ошону жамандап чыгат. Адашып кетиптир. Жаман жолго кетиптир. Бул башка болуп кетиптир. Сатылып кетиптир. А эмне үчүн? Денесин сатып аткандар, жарым жалаңач көчөдө жүргөндөрдү эч ким сүйлөбөйт. Аллах Кур'анда "Ва иза култум фa'дилу", эгер бир нерсени айта турган болсоңор, сүйлөй турган болсоңор, адилеттүү кылып сүйлөбөйсүңөрбү? Мужахидтер Аллах жолунда динди сактайлы, динибиз деп, эркиндик деп чыккан эмеспи? А демократтар болсочу,
Ал демократтар болсочу, алар өздөрүнүн денесин жарым-жалаңач кылып, көчөлөрдө, түнкү клубтарда, башка жерлерде жүргөндүгүнө эч ким сөз кылбайт. Адилеттүүлүк каякта? Мен сиздерге бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар, шахиддер тууралуу, алардын Аллахтын алдындагы даражалары тууралуу бир хадис айтсак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде, урматтуу мусулман бир туугандар, "Масалул мужахиди фи сабилиллахи камасалис саимил qaimil qaniti bi ayatillahi la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillahi ta'ala." Kunların bir gününde Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılgan hadiste bir kişi gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e "Ya Resulallah, ma ya'dilul cihad?" Cihadka barabar kelgen, cihadka teng kelgen qaysı amal var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La tastati'u anıslil qawlaysınlar" dedi. Andan o kişi kayra kaytaladı. "Ya Resulallah, mağa bir amal da ayt, cihadka barabar kelsin. Men cihadka çıkmayın, uyumda oturayın, bala çaka malda oturayın da, birok oşol cihattın soğubunday, oşonday cihattın fazileti, cihattın darajasında alayın da, bu dünya jana ahirettin batırları bol. Bu dünya jana ahirettin batırları bol. Bu dünyada da ahirette de jеңишке жетейин Allah'ın aldında" degen suronu koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men anday amaldı bilmem" dedi. "Sizler anı kıla albaysınlar" dedi. Al kayra kaytalagandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usul hadisi aytıp, "Masalul mujahidi fi sabilillah kemasalis saimil qanit. Kemasalis saimil qanit. Qaimil qaniti bi ayatillah." Allah yoluna çıkan mujahid menen başka adamları savuşturup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mujahid üyünden çıkkanda, Allah'ın yoluna çıkıp cihad kılayın dep üyünden çıkkanda meçetke kirip alıp kündüzü oruç okarmap, keçesi taң attanga çeyin meçetke kirip Allah'a ibadat kılıp hiç oturbay, ozundu hiç açpay, jana hiç namazını buzbay oturbay, mujahid üyüne qaytqanга çeyin ozundu açpay, namazını buzbay, namaz okup oruç okarmay alasыңбы dedi. Allah yoluna çıkan mujahid başka adamlarмен salıştırganda, bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutluktagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu insandı çınığı bu dünya jana ahiretke jetken insanlar dep mujahidler tuuralуу aytып atkан hadisler urmаттуу musulmanдар. Allah yoluna çıkan mujahidin darajası, mujahid üyüne çıkkandan keyin adam meçetke kirip orozu okarmap, ozunu hiç açpay, namazını hiç buzbay, mujahid qaytıp üyüne kelmeyince kim kılabat şunu? Mujahid 2 ay, 1 ay, 1 yıl, 2 yıl cihatta жүрсün. Kança жүрübesин? Mujahid üyünden çıkıp qaytıp kelgenге çeyin ozunu açpay, namazını buzbay, namaz okuy alasыңбы dedi. Namazını buzbay, namaz okuy alasыңбы dedi. Kim kılabat dedi. Birok Allah subhanahu wa ta'ala mujahidlerge uşunday fazilet, uşunday daraja berdi dedi. Bul da bolsa Allah mujahidlerge bergen daraja, fazilet. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Tadamman Allah liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa cihadan fi sabili ve imanan bi ve tasdiqan bi rusuli fahuwa aleyya damin hatta an udkhilahul cennet." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste Allah yoluna çıkan adamlarda Allah öz kefildigini aldı dedi. Allah yoluna cihatka çıkan adamdardı, Allah'ın çıkan adamdardı, Allah'ın dinini korgoyun, Allah'ın dini men yaşayın degenlerdi. Allah öz kefildigini aldı. Bular men kefildiginde dedi. Al emne üçün üyüne çıktı dese, Allah yoluna cihat kılı, Allah'a iman keltirgen, imanı da beken turup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doldu basıptır, Peygamber kapırlarga karşı uruşuptur, Peygamber kapırlarga karşı uruşuptur, Peygamber kapırlarga karşı armiya yönetiptir degen yolda Allah yoluna cihatka çıkkan, Allah'a keltirgen imanı da beken turgan. Alarga Allah subhanahu wa ta'ala "Fahuwa aleyye damin" men buga kefilmin dey. Beşke kirgizүүsünü. Beşke kirgizүүdөн çoң nimet emne var? Allah özü beşmen suyunçulap oturar. Urmattуу özü beşmen suyunçulap oturar. Urmattуу musulman bir tuğandar. Biz birinci ayatımızga qaytıp "Wa iza qultum fa'dilu" eger süylöy turgan bolsoңор, adilеттүү kılıp süylөгүlөр. Ortonu karap süylөгүlөр. Allah subhanahu wa ta'ala başka bir ayette "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Qanday söz süylöbesiňor, anı közömöldep, anı жазып turganlar var deyip. Sizin oğzunuzdan söz çıkışı menen, al sözge erteň Allah'ın alda cevap veriş gerek. Süylesen burada insan oylanış gerek, emneni süyle otam dep. Emne üçün mujahidlerdi jamandap süylösüňөр.
эгерде мужахиттерди Аллах өзү кепилдигине алган болсо, мужахиттердин даражасын анын пайгамбары көтөргөн болсо, мужахиттин пайгамбары көтөргөн болсо, мужахиттерди Аллах жолунда шахид болгондорду Аллах субханаху ва таала эсеп китепсиз бешикке киргизем деген болсо, Аллах жолунда согушуп жан бергенди Хамза ибн Абдул Мутталибти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шахидтердин падышасы деген болсо, же болбосо Жафар ибн Абу Талиб Муъта урушунда эки колу кесилип кетет. Эки колунун капылар үзүп билгөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах субханаху ва таала Жафар ибн Абу Талибке бериштен эки колуга эки канат кылып берди деди. Эмне үчүн булар ушунча даражага жеткен? Бүгүнкү күнү мусулмандар да мужахиттер да ошол жолду жолдойн деп жүрсөлөр, булар да адашып кеткен, булар жалганчы болуп кеткен, пулга сатылып кеткен дейт да, денесин пулга сатып жүргөндөрдү эч ким сөз кылбай сүйлөбөй. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахтын китебине жана анын пайгамбардын сүннөтүнө кайталы. Аллахтан коркуп, сөйлөгөн сөздөрдү абайлап, Аллахтын алдында сүйлөй турган болсок адилеттүү кылып сүйлөйлү. Анткени эртең ар бир сөзгө, ар бир кылган амалга Аллахтын алдында жооп берүү бар.